Дүйшөбай Ормошев Дара айыл өкмөтүндөгү Табылгы айылынын айыл башчысы. Ал жетектеген айылда 17 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймакта жашайт. Алар менен кош эле өзүнүн үйү да көчүрүлүүгө тийиш деп табылган. Мамлекет тарабынан жер участоктору берилип, 24 000 сом өлчөмүндөгү сууду алышканы менен ушул кезге чейин кооптуу аймакта жашап келишет. Мен өз семьямда азыр балам бар, келиним бар, аларды жазында алып барып, ал жакта иш кылат. Үйдө иш кылып ошакта болот. Анча-мынча келип турушат, өзүм эле турам үйдө. Азыр өзүм баштап кетип калсам, элдерге айтпай, элдер көчүрбөй туруп, мага да ансыз кайсыз болуп калат экен. Көчүрүп туруп, анан кийин ошолор менен чогуу кетсем деген үмүт бар. 1999 жылы Табылгы айылындагы тоодон жаракалар пайда болуп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жер көчкү түшүү коркунучу бар аймак катары катталган. Мындан улам бул айылдагы 24 үй бүлөнүн жетөөсү коопсуз аймакка көчүп кетишкен. Калганы ушул кезге чейин адистердин жана жергиликтүү бийликтердин эскертмелерин укпай келишет. Жаан жааган сайын тоодогу жаракалардын чоңоюп жатканы бул аймактагы кооптуулукту ого бетер күчөтүүдө. Көчкү эки жерден өз белгисин берген. Ылдый жагынан, анан жогору жагынан. Эсли ылдыйкы объем жыла турган болсо, өйдөнкү объем толук барып, ушул баягы 24 үй бүлөнү толук басат деп биз айтабыз да. Ушу кооптуу деген үй бүлөлөр жылына келип биз ушу жер жарыктарды, жарылган жерлерини айыл башчысы өзү баш болуп, айыл башчысына баш болуп көрсөтөбүз. Көчүрүү аракетинен эч кандай майнап чыкпаган соң жергиликтүү бийлик кооптуу аймактагы жашоочулардан тил кат алышып, нотариалдык жактан күбөлөндүрүп да коюшкан. Кокус кырсык болуп кетсе, жоопкерчиликтен аз да болсо жеңилдиктер болобу деген максатта. Ал эми тургундар мындай кадамга өз ыктыяры менен барышууда. Анткени ушул кезге чейин тамарка бөлүнбөгөндүктөн мамлекет тарабынан берилген жер участогуна үй бүлө курган балдарын бөлүп чыгарып коюшкан. Мындан сырткары ата жайыбызды таштабайбыз дегендер да бар. Мен түшүнүп катка жылга жазып атам. Майли энди селеден калган жок, өлсө Куданын жанындабыз деп эле жашап атабыз. Майли энди көчсөм өлсөк өлөрбүз, басса Куданын басылбаса жашай беребиз, басылса анан Куданын колдобуз дедик. Жылга эле ошентип атабыз. Эл журт мана бардыбыз, бир немеде жашап калган экенбиз. Кетишкенди көзүбүз кыйбай ата жай экен. Мындан улам бул тургундарды мажбурлап көчүрүү чарасы гана калууда. Буга чейин кооптуу аймактан көчүп чыкпай койгон үйлөрдү зордоп, башка аймакка көчүрүү аракети да жасалган. Бирок мыйзамдык жактан бул аракет бекемделбегендиктен соттун чечими менен мажбурлап көчүрүү мыйзамсыз деп табылган. Ошол себептүү жергиликтүү бийлик мажбурлап көчүрүү боюнча мыйзам кабыл алынса дешет. Тилкат алкуу жоопкерчиликтен кутулууга мүмкүн эмес болуш керек. Көрүп атабыз да башка жерлерде. Башка өзгө мына жалааттарда тилкат алгандар бар экен, через нотариус бүт документтер бар экен. Аларда кутулган жок мисалы үчүн. Мажбурлап көчүр деген бир мыйзам колубузга берсе, ошондой мыйзам болсо, биз бир күч органдарын, башка органдарды алып келет элек дагы. Же элдап келип туруп мажбурлап көчүрөт элек. Баткен облусунун аймагындагы кооптуу жерде жашаган тургундардын көпчүлүгү буга чейин эле тиешелүү жардамдарды алышып, башка жерден жер берилген. Бирок ага карабай кандайдыр бир себептерден улам 102 турак үй дагы деле кооптуу жайдан кетпей жашап жатышат. Ал эми калган 132 үйдө коопсуз жайга көчүрүү үчүн эми гана жер ажыратуу аракеттери көрүлүп жатат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.